Кызыл Кыяда жыл мугалим 2023 кароо сынагы болуп өттү. Сынакка 12 мектептен мыкты делген мугалимдер ат салышууда. Кароо сынак билим берүү тарабынан иштелген жобонун негизинде өткөрүлдү. Мен санариптик компетенттүү мугалиммен деген темада эссе жазуу, тестирлөө, маалыматтык коммуникативдик технологияны колдонуу менен тарбиялык саат өтүү боюнча мастер-класс, предмет боюнча ачык сабактар, өзүн-өзү презентациялоо сыяктуу 6 баскычта мугалимдердин кызуу таймашы жүрдү. Шаардык турдан уткан мугалимдер Кудай буйрса облустук турга катышат. Анан эми быйылкы сынактын өзгөчөлүгү бул биздин президентибиз Садыр Жапаров айтып атат, белгилеп атат. Республикалык сынактан байгелүү орун, биринчи орунду алган конкурсантка квартира 1 миллион сом дегенге чейин Кудай буйрса байгелер коюлуп атат. Анан өзүңүздөр да азыр көрдүңүздөр, биздин шаарыбыздын мэрі менен төрагабыз дагы бүгүнкү сынакка катышуучуларга ар бирине өскөлгө жолдомо беребиз деп атат. Биздин шаардагы мектептерде талыкпай эмгек кылып Шаардык кароо сынактын катышуучуларын куттуктап, калаанын башчысы Асылбек Маткалыков менен шаардык кеңештин төрагасы Жыргалбек Калматов да катышты. Сынактын катышуучулары өздөрүнүн предметтик сабактары боюнча тааныштырууга аракеттеништи. Бүгүнкү кароо сынакта 12 мыкты мугалимдердин арасынан шаардык калыстар тобу жеңүүчүлөрдү аныктайт. Алардын ичинен эң чоң упай алган мугалим облустук турга талапкер саналат. Курска быйыл биринчи жолу катышып атышым. Аябай сынак жакшы өтүп атат. Өз ойлорубузду, максаттарыбызды коюп чыктык. Жеңүүчү болушту каалайбыз албетте. Кыйын болгон турлары эми мугалим болгондон кийин бизге тиешелүү эле өзүбүздүн предметтерге байланыштуу немелер болуп атат, шарттар болуп атат, баары эле жеңил болуп атат буйраса. Себеби ошол 600 мугалимдин ичинен тандалып чыккан, бул өзүнчө бир эрдик деп эсептейм. Ошого азыр мына ошол конкурс катышуулардын алдында мен бардыгына ушу ысык көлгө барып келүүгө атайын Печорка шаар кеңешинин төрагасы менен шаар кеңеш депутаттары менен акылдашып, атайын колдоо көрсөтүү максатында ушу мугалимдерге ысык көлгө барып эс алууга Печорка даярдадык. Бул стимул катары болсун. Себеби ушул конкурска катышууга мугалимдердин арасынан чыгуу аябай кыйын. Себеби көпчүлүк чыгымдар бар, конкурстун өзүнүн талабы аябай кыйын болгондуктан көпчүлүк мугалимдер чыгуудан тартынат да. Ошого бүгүн мына стимул болсун кийинки жылдарга. Сынактын тартиби боюнча мугалимдер интеллектуалдык деңгээлин мультимедиалык аппараттар менен иштөө жагы каралган. Андан тышкары жаңы интерактивдүү ыкмаларды колдонуу жөндөмдөрүнө да басым жасалды. Сынактын жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар каралган. Ошондой эле Кызыл Кыя шаардык мэриясы жалпы 12 катышуучуларга ысык көлгө жолдомо берилерин убадалады. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.